Кечээ Бишкекте сот иштерин жакшыртуу маселесине арналган кезектеги чоң жыйын болуп өттү. Анын ишине, жыйындын ишине дээрлик бардык сот уюмдарынын, жогорку менен Конституциялык соттун, соттор кеңеши менен соттандоо кеңешинин, адилеттүүлүк боюнча жогорку мектеп менен сот департаментинин жетекчилери катышты. Талкууланган маселелер арасында сот жыйындарын толугу менен аудио жана видеого жазуу жана соттордун ишине адистик баа берүү маселелери да болду. Былтыр ноябрда кабыл алынган соттук өз алдынча башкаруу мыйзамына ылайык сотторго бааны соттор курултайы менен сот кеңеши бере алат. Кыйын деле эч нерсе жок. Кандай чечим чыгарганын соттор карап, кандай ката кетиргени боюнча баа берип коюш керек. Бирок дайым сот иштерине саясат кийлигишет эмеспи. Кечээкү чоң жыйынды дагы президенттик администрациянын тийиштүү бөлүмү уюштурган. Аудио жана видео фиксацияны болсо бардык сотторго, Кыргызстандын бардык сотторуна жарым жылдын ичине киргизип койсо болмок. Бирок маселе көптөгөн жылдар бою талкууланып гана келет.